Кийинки 36 суроодо координаталар системасында OABS ромбу берилген дейт. Ромб демек ромбтун 4 жагы бири-бирине барабар деп түшүнөбүз. А чектин координатасы 8, 6 болсо, анда бул ромбтун аянты канчага барабар? Демек ромбтун аянтын табыш үчүн негизи менен бийиктигин көбөйтөбүз. Бийиктигин табыш үчүн бул үчбурчтукту колдонобуз. Бул тик бурчтуу үчбурчтук Пифагордун теоремасы боюнча тапсак болот. Абсциссасы 8 болгон үчүн бул жердеги узундук катет 8ге барабар, буга барабар. Ал эми ординатасы бул жер 6 болгон үчүн мунун бийиктиги 6. Жагын табыш үчүн Пифагордун теоремасын колдонот экенбиз. Анда О'га барабар тамыр алында катеттери 8, анан 6. 8-дин квадраты, 6-нын квадраты суммалайбыз. Бул 64, бул 36, суммасы 100 болот. 100дөн тамырдан 10 чыгат. Ошондо бул ромбтун жактары 10 экен. Анда бул жагы да 10, 4 жагы тең 10. Бийиктиги 6га барабар. Анда аянты негизи менен бийиктигин көбөйткөнгө барабар. Туура жообу 60 болот. В вариантында берилген.